Салам, мен Сабина. Мен Қызмын. Мен қызмын. Кеттік. О, заходи, дорогой, что желаешь? Сен Абдугу? О. Мен Русланнан келдім, ақшаны бер. Мықты музыкалық чарма бір ғана сер үшін жаңырды. New TV шоу программасы біз программасы баштайбыздағы бардыңыздарды азырқы учурда сыналға жақынақ чақыра. Себептен азыр студиябызда мейманыбыз бар. Эми ал мейманды біз өзгөчө алып таныштырышыбыз керек. Көлөкөм, Карындаш, Сүйүү мага келелек аттуу хит чармалардын аткаруучусу, ошол учурда доордун мыкты популярдуу жигити Айдын Шер бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Кайсы жактан шашып келатабыз? Тердеп да калыпсыз аябай. Азыр аэропорттон келатып элек. Чет мамлекеттен учуп келдиңиз бе? Жок, конокторду таза алдык. Баары жакшы. Бала бакыра, ден соолук. Эң сон. Айдын мырза, сизди көптөн бери көрө элекпиз. Сизди акыркы жолу 33 суроо рубрикасынан телегөрүүчүлөр көрсө керек. Эми, ушул эле чыгармачылыкка кайра киришкенде эле, ушул сиз мынакей чыгармачылыкты алыстагандан кийин, сиз кайра кирип келгенден кийин кандай эмне өзгөрүүлөр болду? Клиптен. Азыр эми YouTube аябай өнүктү. Кандай экен? Эми көп жылдан бери бул чөйрөдө иштебей калгандан кийин кыйын эле болду. Кайсы чөйрөдө азыр иштейсиз? Азыр ушул бир кичине строительный компания менен биргелешип ошо байкелерибиз менен иштеп аттык элек. Ошол анан чыгармачылыкты кайра баштаганда кайрадан баарын башынан баштап мындай бир орустар айтып коет го. Первый раз, первый класс деп коет. Ошол сымал баарын жаңыдан өзүмө мындай бир мен үчүн бир жаңылык болуп атат да, кайра баштанчы бар. Сиздин кумирлериңиз азыр деле күтүп калса керек. Айдын мырзадан жаңы чыгармаларды көрбөй калдык, укпай да калдык, клиптери жок депчи. Анан азыр эмнелер менен азыр мындай бир көрөрмандарыңызды шок кылып мындай бир чыгармаларды сунасыз? Буюрса, ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Латиноамериканский стилде бир ыр жазып атканбыз. Буюрса, ошону бир жайкымалга даярдап атабыз. Ошол буюрса. Сиздин көз карашыңыз боюнча, эми буга чейин айтып калбадыңызбы? Азыр эми мен курулуш компаниясында иштеп жатам. Чыгармачылык жакшы экен же башка чөйрөдө иштеген жакшы экен? Эми башка чөйрө менен азыр мындайча айтканда жан багып атам десем болот, анткени чыгармачылыктан алыстаган сымал. Ошо жашоого мен кичинекей кызым өсүп атат дебейинби? Анан кийин ага мен просто мажбур болуп ошол жумушту тандап алдым, бирок ошол сымал ошол жактан алыстай албай эле кайра ушул чыгармачылык менен иштесемби деп, анткени жүрөгүмдүн түпкүрүндө ырда деп элечи. Күнү-түнү чыгармачылыктан алыс кете албайт экенмин да. Анда биз жалпы телегөрүүчүлөргө азыр эскертип өтөлү. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, бардыңыздар азыр WhatsApp номерине башып баксаңыздар болот жана түз байланышка чыгыңыздар. 56 56 72 шаарыбыздын коду 0312. WhatsApp номерине азыр бардыңыздар жазып келген биздин Айдын мырзага суроо узатсаңыздар болот. Учурда телегөрүүчүлөр азыр же көрөрмандарыңыз кайсы суроону көп берет сизге? Толуп калыпсыз. Толуп калыпсыз. Үйлөндүңүз беле? Анан каякта жүрдүңүз? Эмнеге чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз деген ушундай суроолор көбүрөөк болот. Эмне деп жооп бересиз? Ошол көп жыл 2010дон баштап эле, ошо 2010дун аягында кеткем, 2011дин башы Москвага кетип, ошо 2017 келдим да. Эми шоу бизнес алыстагандан кийин барды билбей калса керек. Балким саясатка бир аз барбы жол? Саясатка кирейин деген ойлор, пландар? Жок, азырынча жок. Көз карашыңыз кандай? Чын айтсам, саясаттан алысмын. Мындай эле. Мындай эле. Мурдагы биз Айдын Шер мырзаны билебиз. Ушул эле Карындаш, Көпөлө, Көлөкөм аттуу чыгармалар менен көп биздин кыздардын жүрөгүнө түнөк калтыргансыз да. Эми азыр ошол түнөктү кайра мындай бир жандануусуна кандай иш аракеттер болуп атат? Азыр ошо иш аракети көп эле. Кудайым буйрса, жаңы ырлардын үстүндө иштеп атабыз. Азыр көптөн бери ошо чыгармачылыктан алыстап кеткенге байланыштуу келсем азыр көп эле мындай той тематикасына өтүп кетти. Тойго өтүп кеттир. Ооба, көп эле биздин азыр ырчылардын баары эле тойский ырлардан ырдап эле ушинтип калыптыр. Анан мен келгенде да элден калбайын деп тойго чыгып кеттиңиз. Тойго жарашыктуу ырлардан ырдап, азыр ошо клип тартып ошонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр ырчылар байып калыптырбы? Байкадыңызбы? Ооба. Азыр чоң адам чыдашып турасыздар, анткени
мурункудай клип эмес, азыр клиптин деле деңгээли өсүп, кинонун деңгээли өсүп калыптыр. Анткени мен бар билгендей эле кинолордо да актер болуп, Чолпон аталык баланын ролун ойноп, ошол анан азыркы кинолор менен мурунку кинолор, мурунку ырларды салыштырсаң, кадимкидей айырмасы бар. Астыга көп эле кадам таштап кетиптир. Азыркы учурда киного сунуштар барбы? Айдин мырза, бизге бир киного образ жаратып берип койбойсузбу? Балким терс кармандын, балким жакшы кармандын. Ошо баягында ушундай сунуш болду. Буюрса, сиз айткандай терс кармандын ролун. Дайыма эле мындай айтканда, кечке эле лапочка боло бересиң, кичине мындай. Качан лапочка болчуңуз, а? Өзүнчө лапочка. Анан өзүнчө мындай туура кармандын ролун ойноп эле анан азырынча ушу бир ойлор болуп атат, буюрса киного. Азыр Айдин мырза, эми телегөрүүчү айтты да эми кино тармагында сөйлөшүп калгандан кийин бизде ошого байланыштуу оюнубуз бар. Азыр көрүп жаткан салгыда бизде кинонун үзүндүсүн коюп беребиз. Сиздин максатыңыз ошол кинонун образына кирип, ошондогудай кылып, бирок кыргызча сүйлөп, ошол кинонун образын аткарып беришиңиз керек. Ошол актердун. Аракет кылайлы? Даярсыз? Даярмын. Азыр эми дагы деле үч келип аткандай, чарчап тургандай. Ушу кичине шашып келдим. Азыр образ киргенде ал нерсенин баарын унутуп каласыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр Айдин Шер мырзаны биз сыртчы катары көрсөк, азыр түз эфирден биз анын чыгармачылыгында актер жаатында текшеребиз. Азыр биринчи кино тасманы көрөлү, Айдин мырза. Бизге сыналга чыгарып берип койсоң. Сколько он должен дать денег? Нормально должен. Понял. Куда ломишься? Мне Абу нужен. Занято. Вали отсюда. А ты чё, смотри. Как раскидал, а? Ты Абу? Я понял. Только не надо бить. Я от Руслана. Бабки давай. Мына. Бул кино көргөнсүз? Көргөм. Анда эмесе азыр деле образга кирсеңиз болот. Кайсы жагынан баштайсыз? Эми биздин Ошондо оператор мен- байкелерди урган болбойт негизи. Мен ошондо кимдин? Саяндын ролун Саяндын образын аткарышыңыз керек. Кетпи? Мен Руслан атынан келдим. Акча бер деп. Ооба. Айдин мырза, келиңиз, бул жагынан кирип келсеңиз болот. Мен бул жакта пиво коюп аткан мырза болуп берейин сизге. Образга кирип, келиңиз. Мен уже баарын мушташып келдим бе? Мушташып берсеңиз болот азыр деле. Азыр деле мушташып, анан чарчап кирип келгендей болосуз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр Рекетир кино тасмасындагы Саяндын образын аткарат Айдин мырза. Мен болсо бул жакта ошол магазинде иштеп аткан киши болом, Келиңиз. 1 2 3 Айдин мырза кирип келди, мушташып аткан болосуз. Биринчи мушташып бериңиз. Биринчи мушташамбы? Мушташып бериңиз, образына эле. Жо, ал Боксерлор. сол кол менен урган көбүнчө. Сиз оң. Мен эми сол кем, оң кем дейм. Сол менен вообще окушпай калса керек дейм да эми. Ура бериңиз анда, ура бериңиз. Урдуңуз. Урдум, Экөө чогулады. Түштү. Түштү. Эшикти ачып келдиңиз. Сенби Абду деген? О, Заходи, дорогой. Что желаешь? Мен Русландан келдим, акчаны бер. Сиздин образыңыз азыр сиз айткандай лапочкада болуп эле туруп коюңуз. Мага акча керек депчи. Кел, кайра баштан, дубль 2. Дубль 2, дубль 2. Мен камераны жапкан жокмунбу? Жок, жакшы. Келдим. О, Заходи, дорогой. Что желаешь? Ты Абду, ты Абду деп. Арсен. Сен Абду? Ооба. Токто. Мен кирдим. Кирдиңиз. Всё, кеттик. Кеттик. О, Заходи, дорогой. Что желаешь? Сен Абдубу? Ооба. Мен Русландан келдим, акчаны бер. Акча. Акча. Мынакей акча. Русланга салам айтып жибергиле. Мына, биринчи ролду дароо эле жакшы аткардык. Бирок бул башталышы. Руслан мырза, Айдын мырза, келип отурсаңыз болот. Мен сизди Саяндай болуп элестетип алам азыр. Баардыгы жакшы. Образга жакшы кирип экенсиз. Жо, мен образга кире албадым, чын айтсам. Кире албойдуңуз. Негизи балким үйгө барып даярданып келсеңиз жакшы кирмексиз. Балким Урган жактарынан. транска Саянды элестетип. Бирок Айдын мырза, сиз эми өзүңүздү лапочка деп калдыңыз. Бирок биз ошого байланыштуу. Бирок сизди эми өтө агрессивдүү адам кылбай, биз азыр жакшы кино тасма таптык. Азыр ошол кино тасманы көрүп, ошол кино тасманы азыр биз чогуу турабыз. Биз даяр болуп калдык. Бир аз репетиция кылдык. Даярсызбы?
Келинка Сабина кино тасмасын алдык күнү. Кыйын экен. Сизге оңой эле жашат, Айдин мырза. Бул жактан кабатыр болбой эле койсоңуз болот. Кайсы жактан кирип келесиз? Бул жакта мушташ жок экен, түз эле кирип келсеңиз болот. Келиңиз. Буну албайм же буну шляпа алабызбы? Эми муну шляпа алганда окшуп калат го, түшүп калат да бул. Макул. Анда мындай эле кирип келе бериңиз. Муну оңдоп коелу. Образга кирип, Сен ошондо Джонисиңби? мен бул жакта Дубайдагы эң бай миллиардермин. Шейхтин баласы Джонини кантип анан Джони дейинби? Джонни деле койсоңуз болот. Арсенди бул жакка тура берсеңиз болот аны. Кеттик. Биринчи дубль. New TV шоу программасы Айдин Шер мырза. Азыр Келинка Сабина кино тасмасынан үзүндүүнү турайт. 1, 2, 3, кеттик. Салам. Мен Сабина. Мен Кызмын. Мен кызмын. New TV шоу программасына келип, мен жалгыз келген жокмун. Джони. Бул жакшы бала. Ооба, шейхтин баласы да. Мен сөзүн билбей атпаймынбы? Сиз эми мындай өтө жана бир бай аялдар болот эмеспи? Мынтип шляпа кийип келип, белиссимо. Менин атым Сабина деп ушинтип башташыңыз керек да, мен билишим боюнча. Да бир жолу. Кел анда баштап көрөлү. Келиңиз. Мен оюмча экинчиси бат эле окшот. Азыр образга кирип калдыңыз бир аз. 1, 2, 3, кеттик. Салам. Мен Сабина. Менин жолдошум Джони. Арабский шейхтин баласы. Сен күлүп атпа, тиби ача жибай. Макул, ушул жактан оюнду жинтип калсак, азыр Айдин мырза образга кирип кетет азыр. Келиңиз, образга кирбей тезирээк токтото калалы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул болгону гана оюн. Менимче бул оюнду азыр телегөрүүчүлөр турап көрсө болот. Бир аз ушул кино тасманы дагы бир жолу көрсөңүздөр болот. Эми, азыр биз суроолорго өтөлү. Ага чейин сиз дагы азыр түз байлашка чыксаңыздар болот. 56 56 72 шаарыбыздын коду 0312. Жана WhatsApp номери азыр түз кызматта. Бардыңыздар жазсаңыздар болот. Биздин келген Айдин мырзага суроо берүүгө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Айдин мырза, менде суроо пайда болду. Жылдыз оорусу менен ооруп көрдүңүз беле? Жылдыз оору менен Сизге кандай диагноз койдулу ошол кезде? Эми анчалык диагнозго чейин барган эмес, бирок андай оорудан ар бир эле менимче ырчы ошолдон өтсө керек. Анткени сени эч ким билбей, эч ким тааныбай туруп эле бир күнү сен бир жылдыз болуп кетсең. Эми жылдыз деген сөздү деле мен мындай айтканда маанисин түшүнө бербейм да. Жылдыз эмес, элге таанымал адам болуп кетсең, ал адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин көп нерсени мындай мен кыйын экенмин деген бир период болот. Ал период Келинка Сабинадай болуп каласың, же андай эмеспи? Балким жок, Келинка Сабина бул башка. Звезда болгонун же башкача да. Мындай мен болуп, мындай кыйынсырып, ушундай болуп калат да. Айдин мырза, негизи New TV шоу программасына келген меймандар, көпчүлүктөр ушул оюндар менен азыр ойнотобуз да. Бизге эми сиз келгенден кийин бизде дагы бир оюндарыбыз бар. Азыркы кийинки оюндун аталышы Кош бойлуу деп аталат. Эми сиздин жубайыңыз эле учурда эми кыздарыңыз бар. Жубайыңыз эле ушул бир 9 ай өзүнүн баласын ичине көтөрүп жүргөндөн бул кыйынчылыктарды сиз эле көрдүңүз болуш керек. Азыр эми келинчегиңиздин образын сиз бир аз келтиришиңиз керек. Бирок биз аны бирок чындыкка айлантырыш үчүн биз сизге оюндар даярдаганбыз. Даярсызбы? Кыйын экенсиңер. Давай. Азыр бир аз курсакты даярдап турсаңыз болот. Тартып туруңуз бир аз. Азыр биз болсо бул жакка даярдап коелу. Оюндун аталышы эң жөнөкөй. Азыр урматтуу телегөрүүчүлөр, айымдар, мырзалар, бул жакка туруп алсаңыз болот. Азыр биринчи биз шарик аласыз дагы. Бул башканын ичине киргизип алыңыз. Бул эми макул. Ушун киргизиңиз. Бул батпай калат го дейм. Мен көйнөк да кийип олуптурмун да. Ооба, жакшы эле. Анда баткызайлы. Азыр биринчи биз 3 айлык болобуз. 3 айлык. Муну кичинекей кылып үйлөтсөк болбойт беле? Жок, да бир аз киргизсек болот, батат. Жарылат азыр. Кудай сактасын. Мына. Болду? Ушундай кылып жаап алайын, Мындай ылдый түшүп кеткен. Ылдый түшүп калды бирок. Анчалыкка чейин барбай эле коелу. Азыр Айдин мырза. Мен чөнтөгүмөн ар дайым эле негизи ширеңке чыгып калат. Азыр сиздин максатыңыз мен ширеңкелер жерге коем. Ушул кош бойлуу болуп, ушул спичкаларды терип кетишиңиз керек. Даже, Ооба, сиз эмне эле кыйналып атасыз? Мен чүп кетет деп атам.
Азыр мен спичкаларды бул жака ширеңкелерди чачып коем. Сиздин максатыңыз ушул ширеңкелерди болушунча көбүрөөк терип калышыңыз керек. Бул болгону биринчи раунд. Биз азыр 3 айлыкпыз. Анан кийин бул шарик чоңое баштайт. Ушу менен 9 айга чейин барабыз. Жо мен эңкейип отуруп туруп эле алып койсом болот, э? Отуруп шашпай образга кирип ала бересиз. Биринчи раунд. Айдыншар. Ширеңкелерди теш керек. 1 2 3 кеттик. Айдын мырза, кыйынчылык болот бекен? Жок. Оңойлуу экен. Анткени бул 3 айлыкта. 3 айында негизи андай эле кыйынчылыктар болбойт. Азыр ширеңкелер биринчи терилди. Бирок бизде азыр экинчи раундубуз бар. Экинчи раундда бизде азыр Муну алып муну салам, э? буну үстүнө эле коюп коебуз. Азыр мындан какармап туруңуз. Мен азыр бул жактан скотчторду алып чыгам дагы. Бул скотчторду ошол жагына чаптап коебуз. Келиңиз. Мына коюп образга кирип чаптап коелу. Азыр Курсак. Төшкө чейин өтсөм да башкача. ал болор эт. Ар ким эми ар кандай боюнда болот да. Мынчалык. Бул жан бираз жабыштырды. Жабышпай калды. Жабыштыбы? Жок, жок. Токтой туруңуз, анда дагы бирди кошуп болду. Опа. Мынаки. Жаңысы бар. Эч кабатыр болбоңуз. Азыр биз 9 айлыкка чейин дароо эле жетип калдык. Мындай срок ешким койбосо керек. Даярбызбы? Бул спичкаларды эмне кылайын? Бул спичкалар майып коюңуз. Мен азыр кайрылы жерге чачам. Мен мындай кош бойларды биринчи жолу көрүп атам, чын айтсам. Анда эмеси. Ширеңкелерди кайра жерге чачтык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сыналга жакыныраак чакырабыз. Айдыншар азыр ушул шариктерди ичине байлагандан кийин бунун баардыгын териш керек. Даярсызбы? Ооба. Келиңиз. 1 2 3 кеттик. Айдыншар мырза образга кирди. Негизи кыйынчылык тудурбайт экен. Жакшы. Кыйын эле экен негизи. Кыйын эле экен. Жубайыңыздын эми сезип атасызбы ушундай кыйналгандарын? Кыйын эле экен. Мына бат эле терип койдук. Сонун. Айдын мырза, бул конкурстарда сиз эмнегедир бат эле жеңдиңиз бардыгын. Сонун. Айдын мырза, келиңиз алып салайын. Төрөлдү деп эсептеп коелу буну. Жакшы шариктер экен. Анда эмеси, Айдын мырза. Сизге бүгүнкү программабызга келип бериңизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Сизди бүгүн менин оюмча абдан эле кыйнап салсак керек. Бираз кыйналдым. Ооба, кийинкисине келгенде аябай жакшы кылып беребиз. Буйрса. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келип туруңуз. Телекөрүүчүлөр назарыңызда калып элек айта кетсеңиз болот. Биринчиден силерге тунук эфир каалайм. Бар болгула. Чоң рахмат. Абдан кызыктуу экен. Ошол жалпы эле кыргыз элиме кабарым ачык асман. Дайым дасторконубуз жакшылыкка жайылып эле, аманчылыкта жүрө берели. Тойдун үстүндө бололу. Сизге да ийгиликтер каалайбыз. Буюрса жаңы чыгармаларды күтөбүз. Рахмат. Жаңы чыгармалар болсо келип презентация кылсаңыз болот. Жаңы албетте. Күтөбүз. Ийгиликтер болсун. Ден соолук башкасы. Ал эми сүйүктүү телекөрүүчүлөр, азыр кыскача жарнама, андан кийин 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы бар. Андан кийин келген кийинки мейманыбыз бар. Буюрса ал мейманга мындан дагы татаал оюндар даярдалган. Ага бир гана сиз күбө боласыз.